Ассаламу алейкум, урматтуу коомчулук. Арыбаңыздар, здравствуйте, уважаемые кыргызстанцы, холмеле урматтуу кыргызстанлар. Биз ошо элге чыккынчы Кактус медиа буга чейин эки өлкөнүн ортосуна чагымчылдык салган Кактус медианын имаратынын алдына турабыз. Муну орусча катырып. Жана биздин жалпыга маалымдоо каражаттары эркин журналисттер жана Кыргызстандын журналисттери жана арасында ошол чыккынчы бул азаттык өңдүү дегенчилер дагы келген. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Качанга чейин жыландарды өз койнубузга багабыз. Перепечатка провокационной статьи значит расстрелять с точки зрения иностранных провокаторов. Ажо менен депутаттар бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамга чет өлкөлүк тыңчылар деген статусту быйыл киргизгиле. Тыңчы бөлөк ТВ радио жана порталда иштеген журналисттер өз элиңерге чыккынчылык кылбагыла. Госдепартамент США тараптан каржыланат экен. Аны тапсырар болот интернеттен. Ошондуктан биякта биз бир эле максатыбыз. Эгерде чет өлкөдөн маалымат алып атсаңар, достук бекемдегендер, согушту токтото турган материалдарды баскыла. Биз сүйүнөбүз, колдоп беребиз мекенчилдер силерди. Келем, агай, сиздин сүйүнөбүздүчү, булар кыскартат да. Урматтуу журналисттер, дагы тактоо иретинде анча-мунча бурмалагандар болуп атат. Биз сиздерди сыйлайбыз. Канал болуш керек. Биздин журналисттерди сыйлайбыз, журналисттердин жараны коомуян ушундай сыйлайбыз. Биздин эң негизгиси ошол иноагент деген, иностранный агент деген мыйзамды. Анча биз анда кичинекей боло элек, Турсунбай ажы дипломат, ажы сунду интернетте карап тауып алдык. Анан биз байланышка чыктык, ушуга бизге жардам бериң, бизге эмнебиз жетпей жатты деп мына сырга бар жок ушул жерге. Анан бизге анан кече дагы маалыматтар чыгып атыптыр. Финансирование ким Турсунбай ажы тияк бийлип турат деп. Эч ким жок мына эл. Сиздер. Анан жалпы комондо каражаттан дагы чакырып келет элек, урматтуулар. Мына өзүздүкүлөр KG доменки менен да, мисалы кеңтер орг неме болуп атпайбы? Медиа да кандай башка уштомо биздин неме калыс боло элек, өлкө баарыбыздыкы. Маалыматтык согушунда мурда автомат кармаса, азыр камера кармап согуш болуп атат. Биздин өлкөнүн кызыкчылыгы болуш керек, эң негизгиси. Анан дагы депутаттар, жаңы келген депутаттарчы. Коюп. Ушуну бирөөңөр көтөрүп бергиле, ушул мыйзамды Турсунбай ажы ким менен сиздер чоңку көтөрүштүр ошол убакта. Азыр айтыңызчы бизге тарыхты. 3 депутат элек, менден башка Надира Нарматова жана Мадалиев Нуркамил. Азыр 3 автордан Надира Нарматова жогорку кеңеште депутат. Кайрылыш жогорку кеңешке. Ушу Надира Нарматова ушул мыйзамдын автору. Ошону колдоп бергиле, ушул мыйзам кайра күчүнө кирилсин деп туруп.